9 bölüm. Элиша пайгамбар уулдарынын бирин чакырып, ага мындай деди: белиңди бууп, колуңа зайтун майы куюлган мына бул идишти алып, Гелаттын Рамотуна бар. Ал жерге барарың менен Немшинин уулу, Жошапаттын уулу Жеюну издеп таап, аны өз бир туугандарынын арасынан бөлүп чыгып, ички бөлмөгө киргиз. Анан зайтун майы куюлган идишти алып, анын башына куюп, мындай де: Теңир мындай дейт: мен сени Ысрайылга падыша кылып майлап жатам. Анан эшикти ачып, качып кет, күтпө. Ошентип, жаш улан пайгамбардын кызматчысы Гилаттын Рамотуна жол тартты. Улан ал жерге келсе, аскер башчылар отурушуптур. Ал аларга: аскер башчы, сага айта турган сөзүм бар деди. Ошондо Жею: кимибизге деп сурады. Ал: сага аскер башчы деди. Ал туруп үйгө кирди. Улан анын башына зайтун майын куюп, мындай деди: Ысрайылдын Кудай Теңири мындай дейт: мен сени Теңирдин эли Ысрайылга падыша кылып майлап жатам. Сен мырзаң Ахаптын тукумун кырып жок кыласың. Изебел колдуу болуп өлгөн менин кулдарымдын, пайгамбарлардын каны үчүн, Теңирдин баардык кулдарынын каны үчүн мен ошентип өч алам. Ошентип Ахаптын бүт тукуму кырылат. Ахаптын эркек аттууларынын баарын, камактагыларын да, Ысрайылда калгандарын да жок кылам. Ахаптын тукумун Небат уулу Жарабам менен Акия уулу Баашанын тукумундай кылам. Изебелди болсо Израиль талаасында иттер жейт. Аны эч ким көргө койбойт. Анан ал эшикти ачып качып кетти. Жею өз мырзасынын кулдары отурган жерге чыкканда, андан: баары жайындабы? Сага бул келесоо эмнеге келди деп сурашты. Ал аларга: бул кишини да, анын эмне деп айтканын да силер билесиңер деп жооп берди. Алар: бул калп, айт бизге деп айтышты. Ал мындай деди: ал мага муну айтты: Теңир мындай дейт: мен сени Ысрайылга падыша кылып майлап жатам. Ошондо алар шашылыш түрдө кийимдерин чечип, анын астына тепкичке төшөй салып, Жею падыша болду деп сурнай тартышты. Нимши уулу Жошапат уулу Жею Жорамга каршы көтөрүлдү. Жорам болсо бүт ысрайылдыктар менен бирге Гилаттын Рамотун Сирия падышасы Хазаэлден коргоп турду. Падыша Жорам Сирия падышасы Хазаэл менен согушуп жатканда, сириялыктардан алган жараатын айыктыруу үчүн Израилге кайтып келген эле. Жею ага: эгер силер макул болсоңор, анда ушул кабарды Израилге жеткирем деп шаардан эч ким чыкпасын деди. Анан Жею аттанып, ооруп жаткан Жорамды көргөнү Израилге жөнөп кетти. Ал жерге Жүйүт падышасы Ахазай да Жорамды көргөнү келген эле. Израилдеги мунаранын үстүндө турган сакчы Жеюнун келе жаткан көп аскерин көрүп: мен көп аскерди көрүп жатам деди. Жорам: атчан аскер жөнөт, ал алардын астынан тосуп чыгып, тынчтык менен келе жатасыңарбы деп сурасын деди. Ошондо атчан аскер анын алдынан чыгып мындай деди: падыша мындай дейт: тынчтык менен келе жатасыңарбы? Жею ага: тынчтыкты эмне кыласың? Менин аркамдан бастыр деди. Сакчы мындай деп кабарлады: жиберилген киши аларга жетти, бирок кайра кайта элек. Анан ал башка атчан аскерди жөнөттү. Ал аларга барып мындай деди: падыша мындай дейт: тынчтык менен келе жатасыңарбы? Жею ага: тынчтыкты эмне кыласың? Менин аркамдан бастыр деди. Сакчы кайрадан: жиберилген киши аларга жетти, бирок кайра кайта элек. Жүрүшүнө караганда ал Нимшинин уулу Жею окшойт. Себеби ал катуу чаап келе жатат деп билдирди. Ошондо Жорам: арабаны чеккиле деди. Анын майдан арабасын чегишти. Ошондо Ысрайыл падышасы Жорам жана Жүйүт падышасы Ахазай өздөрүнүн майдан арабалары менен жөнөштү. Алар Жеюнун алдынан чыгып, ага Израилдик Наботтун талаасында жолугушту. Жеюну көргөндө Жорам: Жею, тынчтык менен келе жатасыңбы деп сурады. Ал ага: сенин энең Изебел бутка табынып, көп сыйкырчылык кылып жатса, кайдагы тынчтыкты айтасың деди. Ошондо Жорам бурулуп качып жөнөдү. Анан Ахазайга: Ахазай, чыккынчылык деди. Жею болсо жаасын колуна алып тартып жиберди. Жебе Жорамдын эки далысынын ортосуна кадалды. Жебе анын жүрөгүн тешип өттү. Ал өзүнүн майдан арабасына жыгылып жан берди. Анан Жею өз төрөсү Биде карга мындай деди: муну Израилдик Наботтун талаасына алып барып ташта. Экөөбүз мунун атасы Ахаптын артынан келе жатканыбызда Теңирдин буга каршы кандай пайгамбарчылык айттырганы эсиңдеби? Теңир мындай деген:
Мен кече Наботтун жана анын уулдарынын канын көрдүм. Ошол талаада сенден сөзсүз өч алам. Андыктан Теңирдин сөзү боюнча аны талаага алып барып ташта. Жүйүт падышасы Ахазай муну көргөндө бактын ичиндеги үйгө кеткен жол менен качып жөнөдү. Жею анын артынан түшүп, муну да өзүнүн майдан арабасында өлтүргүлө деди. Бул Иблеемдин жанындагы Гур дөңсөөсүндө болду. Ал Мегидого качып барып, ошол жерде өлдү. Кулдары аны Иерусалимге алып барып, Дөөттүн шаарындагы ата-бабалары жаткан мүрзөгө коюшту. Ахаб уулу Жорамдын падышачылыгынын 11-жылында Ахазай Жүйүткө падыша болгон. Жею Израилге келди. Изебел муну укканда бетине эндик сыйпап, чачы башын жасап, терезеден карап турду. Жею дарбазадан киргенде Изебел өз падышасын өлтүргөн Зимри тынчтык менен келдиңби деди. Жею терезене карап, ким мени менен? Ким деди. 2-3 Эбнух терезеден баш багып аны карады. Ал Изебелди терезеден ыргытып жибергиле деди. Алар аны ыргытып жиберишти. Анын каны дубалга, аттарга чачырады. Аны тепсеп салышты. Жею келип, ичип жеп, анан бул каргыш тийгенди таап келип көргө койгула. Ал падышанын кызы эмеспи деди. Аны көргө койгону барышса, анын баш сөөгүнөн, буттарынан, колунун манжаларынан башка эч нерсе калбаптыр. Кайра келишип ага билдиришти. Ошондо ал мындай деди. Теңирдин өз кулу Тишбилик Илияс аркылуу айткан сөзү ушундай болчу. Изебелдин денесин Израиль талаасында иттер жейт. Израиль талаасында Изебелдин өлүгү кык сыяктуу болот. Ошондо бул Изебел деп эч ким айтпайт.